Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттик 5 март Ак калпак күнүнө карата майрамдык иш-чара өткөрдү. Иш-чаранын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров жамаатты куттуктап, Ак калпак кыргыз элинин улуттук баалуулугу, тарыхый мурасы жана ыйык символу экенин белгиледи. Бүгүн өзгөчө күн болуп жатат. Мына өзүңүздөргө маалым болгондой, мамлекеттикте Ак калпак күнү. Ошондуктан жалпы бул деген ошол элибиздин урп адаты, када салты боюнча бүгүнкү күндөгү ар бир мамлекеттик мекениме, ошондой эле ар бир ошол окуучу, ар бир жанагы жогорку окуу жайындагылардын баардыгы ошол традиция болуп 5 март күнү ошол Ак калпак күнү. Ошондуктан биз бүгүн ошол Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар улуттук агенттигинин аянтчасында дагы ушул өзгөчө бир кичинекей майрамдык маанайда жалпы бул жерде чогулуп, ошол бүгүнкү күnkү ошол Ак калпак күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Ал улуттук баш кийимге болгон сый-урматты сактоо ар бир жарандын милдети экенин баса көрсөттү. Майрамдын алкагында кызматкерлер улуттук баш кийимдерин кийип, калпак тууралуу ырлар айтылды. Иш-чара жылуу жана көтөрүнкү маанайда өтүп, улуттук салт-санааны даңазалоого багытталды. Ак калпак күнү жыл сайын 5 мартта белгиленип, кыргыз элинин маданий мурасын сактоого жана кийинки муунга өткөрүп берүүгө үндөйт. Ар улут өз баш кийимин урматтап дайым даңкташат. Баш кийим бербейт белекке, ыйык тутуп катышат. Ала тоодой баркы бийик, төбөсү турат көккө тийип, улуулугун сактап жүргөн ак калпакты башка кийип, Толор менен бир жаралган, кыргыз эл менен бир жашаган, ата бабам ардактаган, Манас бабам ыйык туткан. Ак мөңгүүсү ааламдан тынчтык тилеп, ак чокулар даңкайып асман тиреп, ала тоодой апапак ак калпакты, ак тилектүү, ак пейил кыргыз кийет. Ак калпак күнүңүздөрдү чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ура!